10 жаштагы бир тууган инисинин өлүмүнө шек саналып 17 жаштагы кыз кармалды. Окуя кечээ 25 мартта кечке маал балдардын өз үйүндө катталган. Милициянын тергөө тобу барганда кыз 10 жаштагы инисин учтуу нерсе менен моюн тарапка сайып алганы белгилүү болгон. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. 2024-жылдын 25 март күнү Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө жаш өспүрүм каза болгондугу тууралуу маалымат келип түшкөн. Окуя болгон жерге тергөө ыкчам тобу чыгып, тергөөгө чейинки текшерүү иштерин баштаган. Текшерүүнүн жүрүшүндө жаш өспүрүм моюн тарабына алган жараттан улам каза болгондугу аныкталган. Топтолгон материалдын негизинде Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам тергөө амалдары башталган. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө бул кылмышка шектүү катары анын бир тууган эжеси жаш өспүрүм шектүү катары кармалып, учурда тергөө амалдары жүрүп атат. Шектүү 2006 жылы туулган 18ге толо элек кыз. Ал педагог-психологдордун коштоосунда суракка алынып, кылмышты мойнуна алган. Ошондой эле психикалык саламаттыгын текшерүү боюнча экспертиза дайындалды. Аталган үй бүлө социалдык бөлүмдүн каттоосунда турган эмес, ата-энесинин жумушу бар, толук кандуу үй бүлө болгон. Толук кандуу үй бүлөдө булар. Атасы бар, апасы бар. Ушу кичине психический отклонение болгон дейт. Бирок больницага жатып эле чыгыштыр да. Канча ай жаткан, 1-2 ай жаткан ошончо анда. Анан каттоого алынбаптыр. Каттоого алынган эмес, жок эч жерде. Ош шаарында мындан 3 ай мурда эле дал ушундай окуя катталган. 9 жаштагы баланын өлүмүнө шек саналып, анын 18 жаштагы бир тууган эжеси кармалган. Анда дагы эжеси инисине бычак шилтеп жибергени маалым болгон. Учурда аталган иш Ош шаардык сотунда каралып жатат, соттун чечими чыга элек. Ал окуяда дагы кыздын психикалык жактан жабыркаганы айтылган. Эмне ушундай түрткү болуш керек бул кыздарга? Ушундай бул эми эч жерге сыйбаган, эч бир рамкага сыйбаган мыкаачылык кылыш үчүнчү. Муну ар бир адам, ар бир ушул биздин республикабыздын жашоочулары өзүнүн трагедиясы деп кабыл алыш керек. Бул биздин коомдун көрүнүшү. Мунун себеби ошол дагы эле мен чарчабай айтып келем, ошол үй бүлөдө демек акыбалы оор. Үй бүлөдө бул балдарга мээрим жетишпеген. Мээримге тойгон бала кумурсканы дагы өлтүрө албайт. Кумурсканы дагы аяйт да. Демек мен айтар элем, бул жерде ата-энелерге бул кулак кагуу. Ар бир ата-энегечи бул жерде ошол кыздарга мээрим жетпей калган. Демек ошол үй бүлөдө, үй бүлөнүн арасында, үй бүлө мүчөлөрүнүн арасында мээримдүүлүк жок. Балким тарбия бардыр. Баягындай катуу, уруп соккон тарбия бардыр, бирок бири-бирине болгон мээримдүүлүктүн жоктугу бул. Бул нерсе ар бирибиз үчүн өтө катуу мындай сабак болуш керек. Балдардын арасында таш боорлук, кылмыштуулук, мыкаачылык азыр өзүнчө бир күчөгөн социалдык көйгөйгө айланды. Психологдор муну балдардын тарбиясындагы өксүктөргө, үй бүлөдөгү мээримдин жетишсиздигине байланыштырат. Ошол эле учурда ар кандай компьютердик оюндар өспүрүмдөрдүн аң сезимине абдан катуу таасир берип жатканын кулак кагыш кылып келишет. Ошо интернетте өлтүргөн оюндарды ойноп жүрүп, барып классташын өлтүрүп коюптур да. Ушул сыяктуу биз айтып аткан окуя сыяктуу болуп. Анан айтат экен, кинодо кудай кызык эмес экен деп. Бул өтө коркунучтуу нерсе да. Бул адамды өлтүрүп койгонун, бирөөнүн жанын алып койгонун бала билбей атат. Мен ойлойм, мына 18 жаштагы мына ишти кылган кыздар дагы мунун тереңдигин түшүнгөн жок да. Канчалык бул жаман иш экенин, бул жерде ушул интернет дагы. Анан кийин мен ойлойм, ошо игровой клубтарды дагы тескеш керек. Аларды дагы кандай эми бардыгында эле адам өлтүрө турган оюн көрсөтүш шарт эмес да. Туурабы? Ошондо дагы ошо балдар киргенде, өспүрүмдөр киргенде кандай оюндарды коюп бересиңер, кандай программалар бар, ошолорду дагы уже тескей турган маал келди да. Кыргызстанда өспүрүмдөргө карата жасалган, ошондой эле өспүрүмдөр катышкан кылмыштардын саны артып баратканы айтылат. Кылмыш жасаган өспүрүмдөрдүн көпчүлүгү 16 жаштан 18 жашка чейинкилер. Акыйкатчы институту 2022 жылы Кыргызстанда жашы жете элек балдарга зордук зомбулук, адам укугун бузуу боюнча иштердин 31% кыскартылып, 32% гана сотко жеткенин маалымдаган. Калган 37% создуктурулуп өндүрүштө калган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.